жолу айттым, меники санап деле түгөт албайт болчумун. Өзүмдүн оорум жакшы болуп калган мезгилде менин балам сизге азыр ошо ооруңуздан жана аллергия, терим жылаандын терисиндей көчүп түшүп калат дечи элеңиз, ошондон айттыңызбы? Кудай кааласа айттым, ал кармабады. Аны текшерип да көрдүм, жүгөрүп, ооруп да көрдүм. Чында ушул кармайбы, кармабайбы деп. Жок, Кудай кааласа кармаган жок. Куттуктайбыз ону. Эми уулуңуздун диагнозун айтып берип койсоңуз, ушу гепатит В боюнча аябай элдер сурашууда да, ушу сизде кандай результат болду? Менин балам Карабулчада турат болчу, зумныйга келип тишин алдырып, булумду бастырганда гепатит Вны жугузуп калган. Гепатит В жугузулуп калгандан кийин вирустар острый болуп кеткен. Мен острый вирусту ошко жаткырдым. 50 000 менен дарылаттым 10 күн. Дарылатканда острый вирусту только уктатып гана коюшуптур. Ал әр 6 ай сайын келесиң, ошо вирусту уктатып турабыз. Өмүр бою ичесиң деп бир таблетка жазып бериптир. Анысы да кымбат. Анысынын атын унутуп калдым. Андан кийин балам чыккандан кийин баягы анализдерин жөнөтчү десем жөнөттү эле, острый уктаптыр. Мен сразу эле ошо врачтарга жөнөттүм, ошол жерде врачтарга. Анан өзүңүз ичкен дарыдан бериңиз деп сен да айттым, Мелина да айтты, Кулмамат айтты. Ошентип ошол дарыны бердим. Бергенден 1 айдан кийин мен биринчи бергенде витамаринди гана бердим. Витамаринди берип туруп 1 айдан кийин анасы тапшырды.